Ободо Лондон, BBC, саламатсыздарбы, эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Акчолпон Койчиева. Европада коронавирустун экинчи толкунуна каршы карантин чаралары киргизилүүдө. Дүйнө боюнча өкмөттөр COVID-19 көзөмөлдөө аракетинде. Дүйнөдөгү эң ири банктардын айрымдары кылмышкерлерге жана акча адалдаштыруу менен алектенгендерге миллиарддаган каражаттарды которууга жол бергени ашкереленди. Жашыруун банк билдирүүлөрү. Ондогон афган котормочулары Британияга келүүгө уруксат алды, бирок жүздөгөндөрү артта кала берет. Бүгүн коронавирус боюнча соңку маалыматтарды көрөлү. Пандемия башталгандан бери 6 ай өтсө дагы инфекция күчөп жатат. Дүйнө боюнча коронавирус жуккандардын саны 31 миллионго жетип, андан каза тапкандар 961 миңден ашты. Эң көп жапа чеккен өлкө АКШ. Бул жакта инфекция 7 миллион кишиге жугуп, кайтыш болгондор 200 миңге жакындады. Штаттар ичинен курмандыктар Нью-Йоркто баарынан көп болуп, 33 миң киши ковидтен көз жумду. Вирустун жайылышы боюнча экинчи орунда Индия турат. Бирок буга карабастан атактуу Тадж-Махал туристтер үчүн кайра ачылды. Ал март айынан бери жабык турган. Имарат ачылганы менен ага бир учурда кире турган адамдардын саны чектелип, дене табы текшерилет жана албетте бет каптар талап кылынат. Индияда 5,5 миллион кишиге коронавирус жугуп, 88 миң адам кайтыш болду. Европа өлкөлөрү коронавирустун экинчи толкуну Францияда башталган жокпу деп кабатыр болууда. Өлкөдө жалпысынан 444 миң кишиге вирус жугуп, 31 миң адам каза тапкан. Соңку апталарда жаңы жуккан учурлар кескин көбөйдү. Европада эң катуу жабыркаган Италияда 300 миң киши вирусту жуктуруп, 35 миң адам көз жумган. Испаниянын айрым жерлеринде өкмөт кайрадан карантин чараларын киргизүүдө. Башкала Мадридде коронавирус жуккан учурлар жана өлүмдөр кескин көбөйүп, катуу чектөөлөр киргизилүүдө. Алар 850 миңден ашуун адамдын тиричилигине таасир этет. Дем алыш күндөрү тургундар өкмөттүн кризисти чабал тескегенине нааразы болуп, каршылык акциясын өткөрдү. Карантин чаралары Барселона шаарында дагы орнотулууда. Британияда болсо вирус кайра жайыла баштагандан улам саламаттык сактоо министри Мат Хэнкок тургундар социалдык аралык эрежелерин дурус сактабаса, кайрадан толук карантин киргизебиз деп эскертти. Эгер баары эрежелерди аткарса, анда өлкө боюнча карантин жарыяланбайт. Бирок зарыл болсо, биз чара көрүүгө даяр болушубуз керек. Демек, эгер адамдар эрежелерге баш ийбесе, өлкө боюнча карантин чаралары киргизилиши мүмкүнбү? Туура, андай болушу да мүмкүн. Дүйнө боюнча өкмөттөр коронавирустун экинчи толкунун болтурбоо чараларын көрүүдө. Орчундуу эл аралык жаңылыктарды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз BBC Chekit.com /Кыргыз. Дүйнөдөгү айрым белгилүү банктар кылмышкерлерге, акча адалдаштыргандарга жана санкция алган орусиялыктарга мыйзамсыз акчаны дүйнө боюнча которууга жол бергени ачыкка чыккан документтер ашкаралады. Жакшыруун банктар билдирүүлөрү көрсөткөндөй, чоң банктар кылмыш болуп жатканын туйса дагы аны токтотушкан эмес. Лондон акча адалдаштыруунун чордону экени анык болду. Анын финансылык системалары аркылуу мыйзамсыз деп шектелген миллиарддаган доллар акча каражаттары которулган. FinCEN файлы деп белгилүү болгон документтер BuzzFeed News порталына чыгып, аны иликтөө журналистикасынын эл аралык консорциуму BBC менен бөлүшкөн. Денесинин көпчүлүгү суу астында калган. Документтер көз боемочулуктун жүзүн ачууда. Абдан чатакташкан иш. Аны байлашкан, башын чүңкөп коюшкан. Ал өлгөнү белгилүү эле. Раймонд Пачеканын сөөгү жүзүн бакчасында табылган. Ал мынабул кыял үчүн өмүрүнөн ажырады. Ал алданып калган. Акча табыш үчүн ал башка инвесторлорду тартышы керек болгон. Алар акчасын жоготкондо аны өлтүрүп салышкан. Ал финансылык схеманын курмандыгы, кылмышкерлердин курмандыгы, кадимки эле курмандык. Миңдегендер алдамчылардын торуна түшөт. Кылмышкерлер $80 миллион уурдаган.
Биз Британиядагы эң ири банк алардын кутулуп кетишине көмөкчү болгонун билдик. HSBC көз боюнчулардын уурдалган акчаны дүйнө боюнча эсептерге которуусуна жол берген. Банкка бул мыйзамсыз табылган акча экени айтылгандан кийин да жол берген. Банктын америкалык тармагы сотко чакырууда келтирилген маалыматтар боюнча бир да банк эсебин аныктоо мүмкүн болбогонун билдирди. HSBC банкы текшерүүчүгө бул банк эсептери башка мамлекетте экенин айткан эмес. Мындан кийин да банк 30 миллион доллардан ашуун уурдалган акчаны Британиядан жана АКШдан Гонконгдогу жалган HSBC эсептерине которо берген. Алардын колунда маалымат болгон. Так ошон үчүн алар бул схеманы ишке ашырган алдамчылар сыяктуу эле күнөөлүү болушкан. Алар схема тууралуу билген, бирок эч нерсе кылган эмес. HSBC банкы алдамчылык иши боюнча комментарий берген жок. Бирок көп жылдардан бери финансылык кылмыштарды токтотуу жөндөмүн кайра караштырып келатканын билдирди. Бирок ачыкка чыккан документтер жашыруун көрүнүштү көрсөттү. Банктар көп учурда шектүү аракеттерди жана кылмышты токтотпойт. Шектүү аракеттер тууралуу билдирүү ачыкка чыккан. Эгер кардагылар шектүү иштерди жасап жаткандай туюлса, банктар бийликтерге эмне деп билдириши керек? Бул документтер банк системасындагы эң дыккат кайтарылган сырларды камтыйт. Чоң банктардын эң бай кардарлары тууралуу шектенүүлөрү. Алар аталган система кылмышкердин акчаны адалдаштырып алуусуна бөгөт койбогонун көрсөттү. Банктар билдирүү жөнөтүшү керек эле. Бирок алар ар дайым эле анте бербейт. Бул мурда болуп көрбөгөндөй маанилүү ашкерелөө. Ал бизге банктар акча каражаттарынын шектүү которулуштары тууралуу эмне билерин көрсөттү. Мурда мындай иштердин ачыкка чыкканы болгон эмес. Жашыруун билдирүү банктардын аракети Британияны дүйнөлүк акча адалдаштыруунун чордонуна айлантып койгонун көрсөттү. Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматы эл аралык жаңылыктарды улантабыз. Беларустун негизги оппозициячы лидерлеринин бири Европа биримдигинин тышкы иштер министрлерин коркпостон Беларусь расмийлерине санкция жарыялоого чакырды. Светлана Тихановская Беларустун президенти Александр Лукашенкога эл аралык кысымды күчөтүү аракетинде Брюссельде министрлер менен жолугушту. Европа биримдиги президенттик шайлоодон кийин каршылык акциясына чыккандарга катаал чара көргөн кишилерге санкция орнотууну көздөп жатат. Бейруттагы чоң жарылуудан кийин Ливанда премьер-министрлик кызматты аркалай турган Мустафа Адиб жаңы өкмөттү куруу аракетинде бардык тараптарды кызматташууга чакырды. Экономикалык кризисти чечүү, жакырчылыкты жоюу, коррупцияны токтотуу үчүн адистерден турган өкмөттү түзүүбүз зарыл, деди ал. Ливандагы эки негизги шиит топтору Хизбалла жана Амал бир нече министрлик орундар шиит талапкерлерине берилсин деп талап кылууда. Индиянын Мумбай шаарынын четинде имарат кыйрап 10 киши каза тапты. Куткаруучулар урандылар арасында калган 20 чакты кишини издеп жатышат. Кайтыш болгондор арасында 7 жаш балдар. 4 кабаттуу имараттын кыйрашына эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Таиландда монархияны реформалоону талап кылып, активисттер Бангкокто жерге цемент менен орнотуп кеткен тактаны 24 саатка жеткирбей алып салышты. Таиландда королдук үй-бүлөгө сын айтууга тыюу салынган. Тактаны королдук чоң сарай алдында орнотушкан эле. 10 миңдеген демонстранттар королдун бийлигин чектөөнү жана өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылган. Египеттеги байыркы шаарда мындан 2,5 миң жыл илгери көмүлгөн оймолор менен кооздолгон 27 таш жана жыгач саркофагтарды археологдор казып чыгышты. Бул табыттар Каирдин түштүгүндөгү Саккара деген ыйык жерде табылган. Бул эң ири тарыхый табылгалардын бири деп сыпатталууда. Австралияда болсо Тасмания аралынын батыш жээгинде камалып калган 270 китти куткаруу боюнча чоң операция өткөрүлгөнү жатат. Гринда киттери кумдуу жээкке барып такалып калышканы айтылууда. Куткаруу учурунда атайын жабдыктар колдонулат. Афганистандын Хелманд провинциясында өз өмүрүн тобокелге салып, Британ күчтөрүнө котормочу болуп иштеген ондогон адамдарга Британияда баш паник алууга уруксат берилди. Айрымдар үчүн бул жагымдуу кабар болсо, калгандары баш паник арыздарын тапшыра албай калды. Алар Афганистанда Британ армиясында иштегени үчүн ар кандай коркунучтарга кабылууда. Джонатан Билл баяндайт.
Ауганстанда өз өмүрүн тобокелге салган жалгыз гана британ аскерлери болгон жок. Жүздөгөн Ауган котормочулар түрдүү тобокелдиктерге дуушар болот. 2014-жылы британ аскерлери Хелманд провинциясынан чыгып кеткенде көйгөй бүткөн жок. Айрым Ауганстандык котормочулар катаал шарттар менен Британияга келүүгө укуктуу болду. Алар кызматтан бошотулганга чейин согуш тилкесинде кеминде 1 жыл иштеши керек болчу. Бул Ауганстан эмес. Бул Британиянын Норфолк шаарындагы машыгуу борбору. Бул жерде ошол котормочулардын айрымдары Британ армиясы менен иштешип жатат. Алар Кабулга жөнөтүлчү коопсуздук күчтөрүн машыктырууда жардам берет. Дал ушул жерде министрлер ошол программа кеңейери тууралуу жар салган. Жаңы эрежелер фронтто 18 айдан ашуун иштеген, бирок талиптер тарабынан коркунучтарга кабылып кызматтан кеткендерге тиешелүү болот. Бизге жардам берип, ушул жерде сиздердин алдыңарда турган аскерлерибиздин камын көргөн адамдарга биз да жардам бергенге аракет кылабыз. Бул мактоого алынчу нерсе. Дүйнөдөгү эң кооптуу жана опурталдуу жерде биздин аскерлерге жардам көрсөткөн адамдарга биз тийиштүү түрдө жакшылык менен жооп кайтарышыбыз керек. 450-гө жакын Ауганстандык котормочу жана алардын жакындары Британияга келип отурукташты. Бул программанын алкагында дагы ондогон тилмештер коопсуз жашоого жетет. Бирок дагы жүздөгөн котормочулар Ауганстанда кала берүүдө. Кабулда жаңы эрежелерден өтпөй калган бир котормочу менен жолуктук. Анын жана үй бүлөсүнүн коопсуздугу үчүн анын аты жөнү өзгөртүлдү. Ал талиптер тараптан түрдүү коркутууларга кабылып жатат. Ал Хелманд провинциясында британдык аскерлерге 7 ай котормочу болуп иштеген. Британияда башпанек суроого иштеген мөөнөтү жетишсиз болууда. Талиптер болсо аны бутага алууда. Талиптер жана Ислам мамлекети тобу андай эрежелерди тааныбайт. Бир күн иштедиңби же 10 ай иштедиңби аларга баары бир. Алар котормочу болобу, карапайым кызматкер болобу, иши кылып батыштын уюмдары менен иштегендерди бутага алышат. Министрлер Ауганстандык котормочулардын арыздары бирден каралаарын убада кылууда. Бирок азыркы маалга чейин эч ким көчүрүлүп келе элек. Бүгүн жар салынган маалымат Британ армиясы менен иштешкен кызматкерлердин бардыгы үчүн эле жагымдуу болбойт. Спортто кече Премьер-лигада Лестер 4-2 эсебинде Берлини утуп, 2 оюндагы жеңиши менен турнирлик жадыбалдын сап башына чыга алды. Бернли командасынан Крис Вуд эсепти ачкан, бирок Харви Барнстын аракети менен Лестер дароо эсепти теңеген. Ошондой эле башка оюнда Тоттенхэм 5-2 менен Саутгемптонду утуп алды. Бүгүн Шеффилд Юнайтедке каршы беттеште Астон Вилланын жаңы дарбазачысы Эмилиано Мартинес элдин назарында болот. Вилла өз таласында Шеффилд Юнайтедди кабыл алат. Команда 13 жолу беттеш өткөрүп жеңиле элек. Кийинчерээк Манчестер Сити менен Волверхэмптон беттешет. Ситинин оюнчусу Райат Махрезде коронавирус табылып, карантинде болгондон кийин оюнга катыша баштайт. Теннисте дүйнөнүн номер 1 ракеткасы Новак Джокович финалга чыгып, Италиянын ачык чемпионатында 5 титулга жетүүгө аракет кылат. Сербиялык спортчу 34 рангдагы норвегиялык Каспер Ратты 7-5-6-3 эсебинде утту. Социалдык аралыкты сактоо үчүн жекшемби күнү өткөн беттешке биринчи жолу 1000 адамга чейин кирүүгө уруксат берилген. Джокович бүгүн финалда Диего Шварцман менен күч сынашат. Жаңылыктардын соңунда дагы бир футбол таймашы тууралуу мында талаага бир кызыктуу конок чыга келди. Карлтон Атлетик менен Илкли Таун 6-күнү беттешип жатканда талаага Альпака жүгүрүп чыгып, оюн 15 мүнөткө үзгүлтүккө учурады. Ал жакын арадагы чарбадан качып чыгып оюнга кошулуп калган. Аны тамак менен чакырышса дагы кетпей, акыры фермер өзү келип айдап кеткен. Фермада зериксе керек. Биз программаны ушуну менен жыйынтыктайбыз. Анал Барган Акчолпон Койчиева эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.